Музыка, музыка, жаңғырықтырма, жүректі музыка, музыка. Музыка, 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 жаңғырықтырма, жүректі музыка, музыка. Үстүздөгү аптанын жана жаңырган дал ушул күндү куттуктоо менен оор иш күнү дүйшөмбүнүн кечинде УТРК музыка каналында Муз Лайв көрсөтүүсүнүн адаттагы түз эфири башталды. Жана анын алпаруучусу мен Алиман Эсенкалык. Кутман кечиңиз менен сүйүктүү көрүүчү. Бул 1 саат алкагы адаттагыдай эле өзгөчө сонун маектерге, оюн күлкүгө жана ошондой эле сиздер жана биз сүйгөн кереметтүү музыкага бай эфир болот. Андыктан ар бириңиздерди экрандын алдына жакыныраак чакырып өтөм. Дала жана ушул учурдан пайдаланып, бүгүнкү эфирдин коногу менен тааныштырууга дагы ашыгып шашылып турган учурум. Кыргыз эстрадасында өзгөчө соңку жылдары популярдуулукка ээ болуп, жаштардын табитине шай ырларды чыгарып келе жаткан ырчы мырза конокко келди. Тагыраак айтсам, рэп аткаруучусу бүгүн бизде конокто. Өзгөчө сонун музыкалык чыгармалары менен сиздерди кубандырганга, сүйүндүргөнгө даяр. Ал эми мен чакырганга дагы даярмын. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Рэп аткаруучусу бүгүн биздин студиянын коногу Кайбар бүгүн конокто. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Келиңиз. Сизди бүгүн көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Биринчи эл менен учурашабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Муз Лайвдын телекөрүүчүлөрү. Сиздер менен ушул жерде жүз көрүшүп турганына абдан кубанычтамын. Биз дагы кубанычтабыз. Бул 1 саатта бизге сонун эфир тартуулап берет деген ишеничтебиз. Ал эми бүгүнкү эфирибизди өзүңүздүн сонун музыкалык чыгарма менен баштайлы. Кайсыл ырды аткарып бересиз? Бүгүн жаңы чыккан Аида кинотасмасынын саундтреги болот. Ырдын аталышы Маанай. Барыңыздардын маанайыңыздар үчүн. Анда эмесе сонун жагымдуу маанай тартуулайбыз. Кайбар ырдасын сиздер үчүн. Жашоганда таттуу, кегер болот таттуу, сени менен сынай, буттан жугулсаң айрдан туу. Жашоганда таттуу, кегер болот таттуу, көтөрүлүм анай, жүзүңөн түгөлө сен болду. Жашоо бул өзүнчө кино, сен анда эң башкы карман, кимдинди өктөн бекен бул, алдыга карай аттан бир, өмүр деген бул дүйнөдө берилет бир, жан дилиңе жүрөгүңө жолотпой кир, кыялдардын океаны өтө терең ага дароо секирип кир. Кандай жагдай болсо да бийик маанай менен эч бир талбай, бара берген тилегиңе. Кандай жагдай болсо да ого батпай, жарык жандын айдай, кайгымга берилгендин керегинде. Жашогандай таттуу, кегер болот таттуу, сени менен сынай, буттан жугулсаң айрдан туу. Жашогандай таттуу, кегер болот таттуу, көтөрүлүм анай, жүзүңөн түгөлө сен болду. Болсун адамдар тегерегинде, чындап кубанган ийгилигиңе, бирок абайла кээ бирлеринен тузан сыйып салат сенин жара болгон жериңе. Тигиде бар, тигиде жок деп дегеле ойлонбогун, ар кимдин өз берекеси Кудайым буйруп койгондой. А демек сенин жашооң бир гана, сенин жомогуң, жүрөгүң менен тандаган жолду жолдогуң. Кандай жагдай болсо да бийик маанай менен эч бир талбай, бара берген тилегиңе. Кандай жагдай болсо да ого батпай, жарык жандын айдай, кайгымга берилгендин керегинде. Муңайганын керегине, бара берген тилегиңе, бара берген тилегиңе. Айда бол тез. Жашогандай таттуу, кегер болот таттуу, сени менен сынай, буттан жугулсаң айрдан туу. Жашогандай таттуу, кегер болот таттуу, көтөрүлүм анай, жүзүңөн түгөлө сен болду.
бүгүнкү келген конокту дагы бир ирет сиздерге тааныштырып эсиңиздерге салып өтөлү. Сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүнкү Muz Life'тын коногу өзгөчө рэп аткаруучусу, бардык жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чыгармалардын жаратуучусу. Бүгүн Кайбар мырза бүгүн биздин студиянын коногу. Дагы бир ирет кутман кечиңиз менен. Бүгүн көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Өзгөчө соңку учурларда өзүңүздүн жеке аткарууңуздагы сонун чыгармаларга күбө болуп атабыз, кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Анан ушул жерде бүгүнкү эфирде бардыгын башынан баштайлы деп турабыз. Дал ушул рэп дүйнөсүнө Кайбар мырза кандайча келген, эмне түрткү болгон, негизи эле рэп стилинде ырдоо, мисалы кыргыз угармандарына кандай сизди чыкканда кандай кабыл алышты? Бул кызыгуу бул бала чактан башталат. Биз Арча Бешикте чоңойгонбуз. Ошол 2000-жылдын баштары Кейгас Акапелла деген ушундай рэп аткаруучулар бар болчу. Ошолорду угуп калганбыз, андай кассеталарда укчубуз. Магнитофондон угуп калдык. Ал учурда биз MTV телеканалынан таасирленгенбиз. Ошол жактагы Eminem, 50 Cent, T.I. ушул сыяктуу бир катар Американын рэп аткаруучуларынын чыгармаларын угуп, ошодон таасирленип, кепкаларыбызды кыйшайтып кийип, мектепке ошондой кийинип барып, ошондон улам рэпке кызыгып калганбыз. Анан эң алгач чыгармамды мен 2009-жылы жаздыргам. Анда мен колледжде окучумун. Ошол кезде студенттердин жана посвящение деп коет го. Ошондой майрамга окуп чыккам да, биринчи рэпимди. Ал сүйүү жөнүндө чыгарма болчу. Чыгарманын аты Жалгыздык болчу. Ошондой. Ошол кезде угармандар сизди кандай кабыл алышты эле? Сон болгон, ал кезде студенттик кез, баары бири-бирин колдогон, мындай шайыр студент жаштар болчук. Ошол кезде ырдап чыкканда мага аябай жаккан. Ошондон кийин дагы улантам деп келем. Сон негизи эле ырларыңызды көбүнчө өзүңүздөр аткарган чыгарманы рэп аткаруучулар өздөрү жазат. Анан кийин бул учурда баягы башка ырларды, же лирикалык ырларды, же кадимки ырларды жазуудагы айырмасы рэптин жазылуудагы. Рэптин айырмасы. Эми рэп аткаруучу менен ырчынын айырмасын эметсек, рэп аткаруучу өзүнүн көз карашын, өзүнүн жашап аткан жашоосундагы басып өткөн жолун, ошолорду ырында дароо чагылдырып айтып бериши мүмкүн да. Ырчылар болсо көбүнчө аранжировкаланган, обону чыккан, ошондой даяр материалды алып туруп, анан өзүнүн аткарысында элге бериши мүмкүн да. Мисалы, даяр ырды сатып алып, ошону ырдашы мүмкүн. Же болбосо казак ырын кыргызчага которуп туруп ырдап коюшу мүмкүн. Же болбосо буга чейинки чыккан ырды алып туруп ырдап коюшу мүмкүн. Же атайын жаздыртып туруп, өзү жазбай ырдашы мүмкүн. Бизде деле бирок ырчылар бар, өзү жазып, өзү аткарган ырчылар бар. Бирок рэперлерге салыштырмалуу андай ырчылар аз. Ошол анан рэп аткаруучулардын 95% өзү жазып, өздөрү аткарышат. Бул дагы рэп аткаруучулардын өзүнүн өзгөчөлүгү болот деп ойлойм да. Сиздерди көптөгөн чыгармаларды ага ини бир тууган катары дуэттен көрчүбүз. Анан соңку учурларда жалгыздан ырларга көбүрөөк күбө болуп баштадык. Бунун себеби эмне болду экен? Биз канча ошол 2009 мен баштаган болсом, 3 жылдан кийин ага ини түзүлгөн, 2012-де. Анан ошондон баштап биз топ катары рэп окуп келдик. Анан акыркы, мисалы 4 жыл, кызым 4кө чыкайын деп калды, мен үйлөндүм, кыздуу болдум, Эмир дагы үйлөндү, ал дагы кыздуу болду. Ошентип үй бүлөлүк жашоо, тиричилик, жумуш, бизнес ушундай сыяктуу өз-өзүнчө көбүнчө жүрүп калганга, биз мурун бир бөлмөдө чогуу жатып, ошол жерде студия кылып алып, үйдө студия кылып алып, карантинде көп ырлар жазганбыз, мисалы. Көп убакыт бири-бирибиз менен өткөрчүк да. Анан кийин өткөрчүбүз. Анан азыркы учурда ар кимдин өз үй бүлөсү, аз бала чака пайда болуп баштады. Ошондон улам биздин Эмир экөөбүздүн кезиккен бирге өткөргөн убактыбыз өтө аз болуп атат да. Ошондон улам баягы мурункудай отура калып чогуу жазган кездер аз чаанда болгондуктан агайнын да ырлары аз чыгып баштады да. Бирок мен ойлойм, агайны болуп дагы биз дагы көп чыгармалар жазабыз. Чыга элек ырлардан бири Үчүр бар.
алардын бири жакында чыгат ушул айда. Ал рэп менен опера аралашкан чыгарма болот да. Бул бир өзгөчө чыгарма болот. Филармониянын артисти, опера ырчысы Токонбаев деген ырчы бар. Талант Токонбаев. Талант Токонбаев. Ошол менен бирге аткарган чыгармабыз буюрса ушул айда жарык көрөт. Сонун керемет жаңылык экен. Демек көрүүчүлөрдүн ушул жерде сүйүндүрүп коелу. Бул ага эне дуэти таркаган жок. Демек дагы да болсо сиздерди сонун чыгармалар менен сүйүндүрөт. Ушул жерден ушундай суроо болсун. Бир тууган менен иштешүү негизи эле топто кандай, мисалы, идея кимден болот, мисалы, иштешип атканда, анан кийин жоопкерчилик балким баягы бир тууганымсың дейм деп кээде эркелеп коесуң бири-бириңе. Ушундай нерселер болобу? Бизде деген багы кыла турган иштер өзүнөн өзү эле жөндөмүнө жараша бөлүнүп калган. Мен көбүрөөк сөз жазганга, идеяны ойлоп тапканга, битмейкер музыка жазган балдар менен отуруп иштегенге, ырды реализация кылганга көбүрөөк басым кылам. Эмир болсо ошол ырды жасалгалаганга, ага мукаба, обложка жасаганга, ал ырды жасалгалап сапатын чыгарганга, ошол жактарына Эмир көбүрөөк басым кылат. Эмир өзү кесиби боюнча звукорежиссураны бүткөн. Ошол себептен ал ошол иштерди жакшы түшүнөт. Анын нервтери, анын жөндөмү, чыдамкайлыгы, ошонун ар бирин кескилеп, бүт баарын жасаганга жетет да. Мен болсо көбүрөөк ошол ырларды, сөздөрүн ойлонуп, кандай обондо кайырма болсо деген ошол жактарына көбүрөөк басым кылам. Сон ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша бөлүштүрүп, ошондон кийин сонун эмгек жаралат. Ошол нерсе баягы мындай топтун ынтымагына жакшы таасир берет да. Жакшы. Анан жогоруда айтып өттүңүз, опера аралашкан сонун чыгарма турат. Ушул нерсеге кызык калдым. Көрүүчүлөр да кызык болуш керек. Кандай чыгарма жаралат болду экен? Бир аз айта кетпейсизби? Бул ырдын сунуштаган инициатору Эка байкебиз, Дибилянстын негиздөөчүсү. Мындан калп айтпасам 3 жыл мурун болуш керек. Ошол музыканы бизге угузган. Анан биз Эмир экөөбүз отуруп сөзүн жазганбыз. Сөзүн жазып, бат эле таасирленгенбиз да. Лунатуу деген ыр бар. Анын көптөр угуп эле жүрөт болуш керек. Ошол Лунатуунун кайырмасын алып, ошол ырдын кайырмасы кылган. Аны болсо ошо опера бойдон калган ал. Анын сөз куплеттери кыргыз тилинде рэп. Арзуу, сүйүү, махабат жөнүндө сөздөрү. Буюрса ошол июндун аяк жагында чыгат. Сонун өзгөчө бардыгыбызга жага турган керемет чыгарма жараларынан шегибиз жок, күтөбүз. Анан өзүңүздөр, мисалы, кыргыз эстрадасындагы рэп аткаруучулар, сиздердин соңку ырларыңыз, ага чейинки ырлар деле өзгөчө бир маанини берет ар бир ыр, балким жаштарга тарбия берүү же коомду кайсы бир нерсеге үгүттөөгө болсун. Анан сиздердин максатыңыздар рэп аткаруу, рэп аркылуу коомго бир нерсе жеткирүүнү каалайсыздарбы, же ошол максатка жеттиби ошол ыр аркылуу? Эң негизгиси бул кыргыз рэптин эң негизги максаты бул кыргыз тилин жайылтуу. Жаштар мисалы ошол кыргыз рэпти көбүрөөк укса, ошол жактагы кыргызча сөздөрдү колдонуп, ошондон улам кыргыз тилин көбүрөөк мындай популяризация кылганга жакшы инструмент болуш керек деп ойлойм. Андан тышкары бул чыгармачылык реализация десек болот. Мисалы, рэпер катары, чыгармачыл адам катары өзүнүн эңсеген кандайдыр бир максаттарына жетүү, таанымал болуу, мисалычы, популярдуу болуу, ушул сыяктуу нерселер да. Анан дагы ар кандай идеяларды, коомдо болгон көйгөйдү, азыр мисал деле кече жакында болгон 20 жылдык окуясы ал деле мындай жүрөктө өйкөп атат. Биз 4 жыл мурун жазган чыгармабыз азыркы учурда дагы актуалдуу болгону бул бир четинен өкүндүрөт. Себеп дегенде аял затына аяр, жылуу мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм. Ошондой сыяктуу көз караштарды чагылдырган чыгармалар бар. Бул мекенди сүйүү, же болбосо кадимки эле лирика болсо баштан өткөн нерсени башка менен бөлүшүп айтып берүү. Анткени адамдардын баягы ситуациялары, жашап аткан күндөрү, эмоциялары баары мындай шайкеш келет эмеспи, ошош.
адамдар мисалы ырдан өзүн табышы мүмкүн да. Ошол сыяктуу. Сонун керемет. Анан бул дал ушул коомго бир нерсени жеткирүү, анан кийин жаштардын табитине шайкеш келген экөөнү мындай айкалыштырыш керек да сиздердин максатыңыздарчы. Анан ошол нерсе мисалы кандайча ишке ашат? Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызда, сиздин тажрыйбаңызда ыр жазууда мисалы жаштарга өзгөчө кандай чыгармалар жагат экен, кандай кылып ырды жеткирсе хитке айланат? Эми азыр мен ошонун үстүндө иштеп атам. Мисалга кандайдыр бир деңгээлге, мисалы деңгээлде мисалы 100 000 көрүү, 200 000 көрүү деген мисалы бизде мурун болгон болсо, азыр болсо багы миллиондогон көрүүлөрдү каалап турган кез. Анан ошонун ар кандай жолдорун мен баары келип багы финансыга такалып калышы мүмкүн, же баары келип убакытка такалып калышы мүмкүн. Бирок ошентсе деле мен мисалы азыркы чыгармаларымда кандай десем, заманга ылайык келген, мисалы обондуу чыгармаларды көбүрөөк жазгым келип атат азыркы учурда. Обондуу рэп азыр трендте да, мисалы жөн эле речитатив эмес, обондуу рэп. Ошол сыяктуу. Анан ар бир мисалы 5 жылдыкта, 10 жылдыкта трендтер дагы, ырлардын темпи дагы бүт өзгөрүп турат. Ошондон дагы калбаш керек да. Ошол. Анан эң маанилүү нерсеси азыркы учурда визуал, соц тармактардагы активдүүлүк, кандайдыр бир креативдүү идеялар. Анан аябай жакшы, кооз сапаттуу клиптер. Булар чыгармачылыкта аткаруучуларга аябай таанылууга аябай жакшы мындай өбөлгө аябай жакшы бир шарт түзүп берет да. Ошондуктан жакшы клиптер, жакшы ырлардын үстүндө иштеп, жакшы идеялар менен, креатив менен жакшы клиптерди элге бериш керек деп ойлойм. Жогоруда сиз айтып өткөн нерселердин баардыгын камтып туруп, анан кийин сонун чыгармаларды элге тартууга болот. Рахмат. Сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорго кыскача, так жана туура тез жооп беришиңиз керек. Даяр болсоңуз окуйн, Кайсыл учурда ыр жазуу илхому сизге көбүрөөк келет? Күндүзбү же түндөбү? Айырмасы жок. Ыр жазуу жеңилби же аны аткаруубу? Жазуу. Балалыгыңызда кыялыңыз кандай болчу жана ал аткарылдыбы? Ооба, аткарылды. Рэп аткаруучусу болуу. Ушул сыяктуу. Кайсыл ырчы менен сахнага чыгып чогуу ырдоону кыялданасыз? Андай бир катар ырчылар бар, бирок мейли Каныкей деп кое берели. Каныкей. Жакшы. 3 сөз менен өзүңүздү сүрөтөп бериңиз. Токтоо. Позитивдүү. Анан эмне десек болот? Активдүү деп коелу. Сонун. Токтоо анан активдүү. Жеке жашоону коомго ачык эле кармаган оңбу же сыр калтырганбы? Сыр калтырган. Социалдык тармаксыз канча күн чыдап жашай аласыз? 3 күн, 5 күн. Бир жума экен да максимум. Кандай музыканын жанры сизге жагат деген суроо бар, бирок рэп, Спорттун кайсыл түрү менен машыгасыз? Футбол, анан темир менен машыгам. Футбол жөнүндө алдыда дагы кененирээк сөз кылабыз. Экстравертсизби же интровертсизби? Интроверт. Кыргыз рэп аткаруучуларынан сүйүктүү аткаруучуңуз? Кыргызстандабы? Ооба, Кыргызстанда. Бегиш. Кече 1-июнь балдарды коргоо күнү өтүп, кызыңызга кандай белек бердиңиз? Кызымды аябай ойноттум. Кечке жанында болдум. Кечке балмуздак жеди. Эң жакшы белек бул мээрим болуш керек. Бирок кызыма мээримди күнүгө төккөнгө аракет кылдым. Эң кымбат болгон убактыңызды арнап кечке чейин чогуу болупсуз демек. Ойнодум. Оюнчугун бүгүн алдык. Сонун. Ушул жерде берилген блиц суроолорго эми кененирээк токтолуп өтөлү. Негизи баягы илхом келген учур дебедик, бар кандай учурлар болуп катты. Бирок чыгармачыл адамдардын көбүнөн сурай турган болсок, түндө ыр жазган, түндө иштеген көбүрөөк жагат, ошол учурда илхом ачылат деп айтып калышат. Менде ар кандай болот. Мен мисалы ыз учунун арасында жаза берем. Мисалы кээ бирлер тынч, анан өзү жалгыз отуруп, же болбосо тоого чыгып алып, андай деле болот. Бирок мага айырмасыз кайсы жерден жазыш. Мага музыка болсо болду. Анан ошого отуруп жаза берем. Ошондой. Анан убакыты күндүз түнү деген жок.
ушундай. Түшүнүктүү. Анан кайсыл ырчы менен сахнага чыгып дуэт аткаргыңыз келет дегенде Каныкей айымды баса белгилеп айтып өттүңүз. Бунун себеби эмнеде болот экен? Мага жагат чыгармалары, аткаруусу. Мен ойлойм, бир жакшы бир кайырманы аткарып берсе, мен жакшы куплеттерди жазмакмын. Демек, сонун ошондой чыгарма жазып, Каныкей айымга сунуштасаңыз, биз дагы өзгөчө уга турган сонун чыгармаларына ишенип турабыз. Анан бул жерде спорттун кайсыл түрү менен машыгасыз деп айтып калдык. Футбол менен машыкканыңызды билебиз. Дал ушул футболду качантан бери ойноп жатасыз? Негизи эле ушул спорт жөнүндө сөз кыла турган болсок. Футболду биз негизи кичинекей бала чактан бери жакшы көрүп ойнойбуз. Рональдиньо, Зинедин Зидан ушул сыяктуу футболисттерди көрүп, чоңоюп, футболго кызыгып ошентип калганбыз. Анан Макс Садырбеков баштаган медиа лига деген жакшы бир сонун спорттун жаңы бир форматы бар. Ошол жакта биз топ тим деген командада ойнойбуз. Актан Рыскелдиев, Бегиш, Азамат Уланов ушул сыяктуу медиа инсандар менен ушундай топ тим деген командада ойнойбуз. Чет элге барып дагы Казакстанга, башка жактарга барып ойноп жүрөбүз. Анан азыркы учурда биз жумасына 2-3 жолу машыгабыз. Футбол менен машыгабыз. 5 июндан баштап 9 июнга чейин бизде жакшы бир турнир өтөт. Медиа инсандардын арасында. Ал жакта күрөшчүлөр бар, эрежессер мушташтагылар бар, блогерлер бар, тиктокерлер бар, тамада алып баруучулар, ошондой футболдук карьерасы бүткөн медиа болуп кеткен биздин жылдыздарыбыз бар. Алардын баары чогулуп ошол медиа лигада фиджитал деген жаңы дагы бир багыт бар. Чоң футбол бар, анан футзал бар. Азыркы учурда футзалга даярданып атабыз. Ошол жакын арада башталат, 4-5 күндөн кийин. Ошол жакта биз ойнойбуз. Демек, бул сиздин экинчи жумушуңуз деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Футбол эми жумуш эмес, бул хобби катары. Анан биздин эң жакшы көргөн спорттун түрү. Ошол дагы баягы медиа жактан дагы жакшы. Элдер келишет, көрүшөт, күйөрмандык кылышат, трансляциялар болот, ал жактан дагы көрүп турушат. Баягы спорттук интерес деген бар го. Спорттук кызыгуу, спорттук таймаш, ошол да. Жакшы. Адреналин. Эфирибизди алдыга арлантабыз. Бүгүнкү Muz Life көрсөтүүсүнүн коногу Кайбар мырза экенин дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Кайбар мырза, жогоруда биз суроо бербедимби? Кечээ 1 июнда кандай белек кылдыңыз деп. Бул суроо бекеринен коюлган эмес болчу. Негизи дал ушундай заманбап доордо өзгөчө кыз кишинин атасы болуу кандай сезим тартуулайт. Анын тарбиясы, анан атасы өзгөчө кыз кишиге назик, жакын болот деп айтышат. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Кызымды ушундай бөпөлөп, жыттап, жакшы көрүп, чачтарын тарап, өзүм кийинтип, өзүм жуунтуп, ошентип аябай жакшы көрүп чоңойтобуз. Анан өзүм алып барам, өзүм алып келем. Негизи эле ошо кыз деген атасына жакын болот деген чын экен. Жөн эле адамды эритип салат. Ошол. Кызыңыз 4-тө, Ооба, кызым 4кө чыгат август айында. Анан кызым менен көп убакыт өткөргөнгө аракет кылам. Экөөбүз ойноп тамак жейбиз, бир нерселерди ойноп кылабыз көбүнчө. Ошондой. Анан кызым дагы аябай шайыр, ырга жакын, бийге жакын, көп ырдайт. Ошондой. Эрке аябай. Сонун. Жогоруда өзүңүз айтып калдыңыз, үй бүлөнү баягы эми мындай сактап эле кармап эле коомчулукка жарыялай эле койгон жакшы деп. Бирок ошондой болсо дагы үй бүлөңүз тууралуу, жубайыңыз тууралуу кичине мындай маалымат берип өтпөйсүзбү? Анча-мынча мындай бөлүшүп эметип калам, эми стористерде бөлүшүп калабыз. Келинчегим Асель аты, дизайнер, кийим дизайнери. Өзүңүздүн стилист турбайбы жеке? Кийинткен адам ошол, негизи бул сага жарашат, бул жарашпайт деп. Ал болсо үйлөнүү үлпөт көйнөктөрүн индивидуалдуу түрдө тигет. Кыз узатуу, ушундай сыяктуу. Ал дагы чыгармачыл адам десек болот. Анан келинчегим аябай мындай кылдаткан жүргөн адам. Анан аябай адамгерчиликтүү, мындай жылмайып, шайыр жүргөн адам да. Анан бир нерсени ичинде сактабай бетке айткан адам.
ошол. Анан азыркы учурда бир эле кызыбыз бар, ошол. Ушундай. Сонун адамдын эң баалуу, эң ыйык нерсеси болгон албетте үй бүлөсү, үй бүлөңүздөр менен бактылуу болушуңуздарды гана тилейбиз. Анан жогоруда кыргыз рэп аткаруучуларынан сүйүктүү ырчыңызды билдик. Бул нерсе дагы жөндөн жөн эмес, себеби сизге атайын дал ушул Кыргызстандагы рэп аткаруучулар менен байланыштуу болгон оюн даярдаганбыз. Биздин азыр студиядан ырлар жаңырат, рэп стилинде кыргызча ырлар жалаң. Кыргыз рэп аткаруучулардын ырлары тагыраагы. Алар бат болуп калышы мүмкүн, же жай, же тескери вариант болуп калышы мүмкүн. Алар сиз кайсыл ыр экенин таап, анан бизге кайырмасынан аткарып беришиңиз керек болот. Жарайт. Түшүнүктүү, анда эмесе келиңиздер. Биринчи ырды угалы, кайсыл ыр болду экен? Бегиш, Бакыр. Капкарагат. Кайрадан Аллам жаралат сен, капкарагаттай көзүңдөн. Ушундай сыяктуу. Келиңиз, туура вариантын угуп көрөлү, кандай болду экен? Балким туура вариант менен кошулуп да бересиз. Азаматсыз. Биринчи ырды дароо эле таптыңыз. Кийинки ырды угуп көрөлү. Баястан. Сага жарашат. Билесизби саптарын? Жаным мага келчи, келип колдоруңду берчи. Эми жашай албайм сенсиз, түбөлүккө болом менчи. Унутамын барын, унутам калгандарын, унутамын мага чейин сага жазгандарын. Мынакей туура вариант чыкты. Бул мага абдан жагат. Азаматсыз, кол чоолор болсун. Бул ырды дагы бат эле таптыңыз. Кийинки чыгарманы угуп көрөлү. Келеби. Бегиш. Бегиштин ыры. Билбейм, сен жок болсоң. Сен жок болсоң. Бул жашоого көнүмдү. Айтчы мага дагы бир жолу сени көрөмдү. Ооба, Бегиштин аткаруусундагы чыгарма болчу, туура варианты жаңырып жатат. Дагы бир кийинки музыкалык чыгарманы каабыз. Сен жаз, мен деле жаз. Жакс. Бул ырдан эле билинди окшойт. Бул башында билинип калды. Ырдап койбойсузбу билген жериңизге чейин? Түнкү саат 2, биз экөөбүз тентип. Кошулуп ырдасаңыз болот. Бир бокалдан аралаш, бенжинди мен келе соо. Ушундай чап. Кийинки чыгарманы калы. Бул Кайбардын ыры экен деп. Таратам стиль. Кайбар. Да. Сондур экен. Ушул ырды сизден эми акапелла түрүндө сурансак болобу? Болот. Үйдөн үйгө көчөдөн көчөгө барып терим эткен, нукура репимден угуп алып кетсең, Баңгизатай катты тебет экен деген ойду айта берип тажабайсың кече бүгүн эртең. Керемет вайп берет барына дем, сага дери жетти демек берирек кел, мен таратам стиль бүт барына тең, бири дагы калбай бары бири кеттейм. Эң эле жогорку деңгээлди көрсөткөн Кайбарын кирип келгенде дароо эле жоголуп кетти. Жасама оңчук минимум гангстерлер. Мана М5, баратам бир. Воу, беремин вайп, таратам стиль. Воу. Кол чоолор болсун, керемет. Сонун аткаруу болду. Сизге бардык музыкаларды, бардык рэп ырларды тапканыңыз үчүн жана сонун кылып аткарып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан кийинки суроом, рэп аткаруучулардын арасында өзгөчө коллаборация деген түшүнүк менен сонун чыгармалар жаралып атат. Сиз дагы келечекте ким менен, баягы топтон сырткары дагы кимдер менен иштешүү планда бар? Кандай ырлар чыгат? Азыркы учурда мына дегенде эле Баястан менен жаздырып койгонбуз. Алар ошол репрезент деген стиль бар. Мисалы өзүң жашооң жөнүндө кандай тиричилик кылып атасың, кандай нерселерге даярсың, өзүңдүн позицияң тууралуу ушундай
репрезент деген багытта Баястан менен жазып койгонбуз. Ал дагы буюрса ушул айда чыгат деген пландар бар. Буюрса жакында угуп каласыздар. Ошо Баястан менен чыгарма болот. Бегиш менен Сагаарнап дегендер жазганбыз. Ал дагы даярдалып атат. Сөздөрү жазылган, демо версия деп коет, даяр эмес версиясы анысы жазылган. Эми аны аягына чейин иштеп чыгыш керек эле калды да. Ошол негизи эле ошол ай сайын бирден чыгарма күтсөңөр болот деп айта алам да. Сон демек бизде баягы алдыда уга турчу сон музыкалык чыгармалар көп. Ар бири хит болсун дейли. Анан бул негизи ыр жаратууда, ыр жазууда сиз үчүн маанилүү болгон нерселер баягы мисалы студияда отуруп ыр жазасыз да, анан кийин эмнесине көбүнчө көңүл бурасыз? Так, азыркы учурда кандайдыр бир угарман укканда өзүн таба тургандай кылып жазыш керек болот да, ошого көңүл бурган атам. Анан ар кандай афоризма, салыштырма, элдин эсинде кала турган учкул сөздөр деген сыяктуулар бар го. Ошол сыяктуу же болбосо мисалы эмирдин ырын белгилеп кетким келет. Мисалы агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы, кызыксыз мага өмүрдүн өзүң сөп жатканы. Ошол сыяктуу мисалы изденүү керек. Ошонун үстүндө изденип анан жазып атабыз. Ошол. Негизи эле баягы бул ырда деле эски ырдан жаңылап туруп бир нерсе чыгарып чын эле айтып атпайсызбы? Бир мындай табыш керек депчи. Анан кийин бул элге чыгуунун же болбосо атактуу болуунун дагы бир жолу учурда кара пиар деп коебуз, же болбосо хайп деп коебуз. Ошол нерселер менен дагы мисалы ошол жолду таңдагандар дагы бар. Бул нерсеге сиздин көз карашыңыз кандай? Ойлонуп көрдүңүз беле хайп аркылуу чыгууну же? Мисалы биздин мен мисалы мындай жашоодогу көз карашыма ошол кара пиар деген нерсе туура келбейт. Ошол себептен ал нерсени кесип салуу керек да. Мисалы жашоодогу мисалы көз карашка дал келген ошол эле учурда багы атың чыкпаса барып жер өртөө деген сыяктуу нерселер бар да мисалы. Ал нерсени кылыш оңой. Антип таанылуу оңой. Бирок кандай инсан болуп каласың мисалы. Сен биографияңда кандай нерсе жазылат, сен жөнүндө кандай сөздөр айтылат. Анын үстүнө дагы сен адамдар кээ бирлерин нааразы кылып коюшуң мүмкүн адамдардычы. Биз элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болууну эңсеп жатсак, анда биз ал нерседен алыс болгонубуз туура болот. Ошондой деп ойлойм да. Бул ар бир нерсе тарбияга жараша болушу мүмкүн. Бирок мындай таанылуу, кара пиар менен таанылуу заматта. Мисалы мен азыр эшикке чыгып, TikTok'tu ачып, үстүндөгү кийимимди толук чечип, мисалы, анан бир каалаган ырымды же болбосо өтө мындай балит сөздөр менен жазылган 8 сап жазып берип эле окуп турган болсом, мен анда эртең миллиондук көрүүнү ала алам. Бирок кандай жакшы бир эмгек менен, жакшы бир сөздөр менен таанылуу бул башка нерсе да. Ошондуктан биз башка жол тандаганбыз. Ошол жол менен эле баратабыз. Эң негизгиси мен үчүн эң жакшы көрсөткүч бул бактылуулук. Бактылуу мен ойлойм, негатив менен көтөрүлгөн адам бактылуу боло албайт. Ага элдин көңүлү бурулушу мүмкүн. Ага ар кандай сунуштар, акча келиши мүмкүн. Бирок жан дилинде, жан дүйнөсүндө ошол адам бактылуу боло алабы? Бул жерде чоң суроо бар да. Ошол. Сонун өзгөчө сонун жооп алды окшойт. Чындыгында эле чыныгы бактылуулук баягы өзүңдүн ички дүйнөң тынч болсо, бардыгына мисалы көңүлүң толуп турса, ошол нерсе бактылуулук эмеспи? Сонун. Учурдагы кыргыз рэпинин учурдагы даражасы сиздин оюңуз боюнча анан кайсыл жолдо бара жатат дүйнөлүк рэп менен салыштырганда? Кыргыз рэп башка өлкөнүн рэптеринен өзгөчөлөнүп, тарбияга басым чоң. Жана ошондой эле мекенге, элге, жерге, ошондой сыяктуу нерселерге, баалуулуктарга бай да, аябай. Мисалы өтө төмөн нерселер жөнүндө окуган, уятсыз нерселерди чагылдырган чыгармалар өтө салыштырмалуу бизде аз. Сөгүнүп окуган рэп аз. Албетте багы кинодо деле, кыргыз киносунда деле болот багы. Кээ бир эмоцияны сөгүнгөн сөзү жок айта албай турган учурлар болот да. Мисалы,
мисалы белгисиз маршруттагы байкелердин кандайдыр бир ойду жеткиргени да, мисалы кинодо мисалы ошол деле чыгармада болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда адабий тилде жана ошондой кээ бир учурда гана колдонулат да, бирок анча мынча рэп аткаруучулар бар, бирок алар өтө аз. Ошонусун мен белгилегим келет. Анан кыргыз рэп жакшы бир багытта баратат деп ойлойм. Мисалы кыргыз рэп аткаруучуларды чогултуп бир чоң фестиваль берсең, аябагандай көп угармандарды топтойт деп ойлойм. Мисалы чоң аянтыбыз толуп калышы мүмкүн. Ал дагы буюрса болот деп ойлойм. Анан кыргыз рэптин деңгээли деп атабыз, сапаты сонун азыркы учурда. Кыргыз рэп аткаруучулардын кылып аткан клиптери, элге берип аткан ырлары сонун бир көрсөткүчтүү да, жакшы. Анан дагы айта турган нерсе бул көрүүлөр, YouTube'дагы көрүүлөр, мисалы поп аткаруучулардан Атабековдун башкасын алып туруп карай турган болсок, жана ошондой эле биздин саналуу аты чыккан 10 рэперди катарынан коюп туруп, алардын көрүүлөрүн карай турган болсоңуз, анда өзүбүздө дароо байкалат. Мисалы, ошол эле Фримандын деле чыгармалары 10 миллиондогон, 20 миллиондогон көрүүлөр топтойт. Бул аябай кубандырат. Демек, биз туура багытта баратабыз. Дагы көп элге көп чыгармаларды тартуулап, дагы көбүрөөк бул нерсени популяризация кылсак. Сон жогоруда дагы айтып өткөнсүз, кыргыз рэптин бул максаты баягы кыргыз тилин жайылтуу депчи. Ошол максат ишке ашты окшойт, ашып келе жатат, Себеби мисалы канча жыл мурда көбүнчө жаштар кыргыз тилинде эмес, баягы орусча же англисче ырларга көбүрөөк басым жасап уга турган болсо, азыр кыргыз тилиндеги биздин сиздердин аткарууңуздардагы рэпти байма-бай угуп, чын эле көптөгөн ареналарды толтуруп жүргөнүн байкап атабыз. Анан кийин дал ушул мисалы кыргыз рэпиндеги өзгөчө кыргыздын байыркы сөздөрүнөн келген сөздөрдү аралаштырып алган ырларды угуп жатабыз. Бул нерсе сиздерге кайдан келди? Бул нерсе окулган, башка жактардан алынган, биздин жашообузда эле мектеп учурунда же болбосо ата энебиз, чоң ата, чоң энелерибиз айтып берген нерселерден угулам, бир жерден окуп, бир жерден изденип. Мисалы, мен сөздүктү көп карайм. Азыр ChatGPT'ден деле көп сөздөрдү которуп карап, сөз түрдө текшерип, ошентип жазабыз, изденебиз. Ошол. Анан соңку чыгармаларда тасмаларга саундтрек катары ырлар чыгып атат. Анан алдыда дагы чыга элек тасмаларга дагы саундтрек бар экен сиздерде, Ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошо Жеңиш Майрамбек уулу байкебиз айтып калды. Биз азыр ошо жана айтып өткөн турнирге даярданып атканбыз. Ошол жактан айтып калды, биз Напарниктер киносунун уландысын тартып атабыз. Ошого сеникиндей жанагы таратам сыяктуу флоу, стиль, ошондой бир стилде мындай артынан жанагындай алар милицейский болот эмеспи? Ошо кызматкерлердин артынан кубалап, жанагындай ошондой сценалар көп болот. Анан ошо сенин аткарууңдагы чыгарма ошол жерден көрүп атабыз. Кандай дейсиң дейт. Ошо азыр ойлонуп атам. Азыр ойлонуунун үстүндөмүн. Кандай сөздөр менен, кандай чыгарма болсо ошондой ырга киного жарашыктуу депчи. Ошону ойлонуп атам азыр. Анан ошо Манай чыкты. Аида кино тасмасынын саундтреки болуп чыкты. Буюрса. Ошол мен планда ошо бир айда бирден чыгарма элге берем деген пландарым бар. Ошол чыгармаларга дагы Кудай буюрса клиптер менен берейин деген. Сонун бардык чыгармаларды күтөбүз. Анан эртеден бери биз кыргыз ырчыларынын кыргыз рэп боюнча сөз кылдык. Эми дүйнөлүк жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиз дүйнөлүк рэперлерден кимден таасирленесиз, кимди угасыз? Балким ошол ырлардан улам таасирленип өзүңүз жаңы чыгарма жазасыз. Азыр мурун таасирленип өсүп аткан кезде, мисалы, ошол Эминемди карап, бул деген ушунчалык кантип сөздөрдү тизет депчи, мисалы, ошону изилдеп, ошол сыяктуу кылып жазып көрүп, мисалы, же болбосо алардын мындай кыймылдарын туурап, мисалычы, мектеп кезде. Азыркы учурда эми баягы топто, мисалы, топ 10, топ 20 деген болот. Мисалы, YouTube'да деле башка музыкалык анчаларда ошол жактан кирип, кайсы ырлар популярдуу, кайсы ырлар топто болуп атат, ошолорду карап байкап турабыз.
кандай тенденция болуп атат, кандай трендтер болуп атат. Ошол азыркы учурда угуп аткан рэп аткаруучулар, мисалы Америкадан ала турган болсок, NF деген рэп аткаруучулар аябай эмоционалдуу рэп окуйт, ал дагы өңү ак. Эминемди эле угуп атат да мындай уксаң, бирок Эминемден дагы эмоционалдуу окуйт. Ошол бар мисалы. 21 деген рэпер бар, ошону угуп калабыз. Дрейк мисалы, Дрейк, Кендрик Ламар деген рэп аткаруучулар бар. Ошолорду байкап калабыз. Сонун. Ал эми Кыргызстандагы рэп аткаруучуларды мисалы эсептей турган болсок, эң мыктыларын мисалы мындай кол менен эсептесең болот. Анан кийин бул жердеги сиздер дагы да болсо бийикке чыгыш үчүн, дагы да болсо көтөрүлүш үчүн конкуренциянын таасири сиз үчүн барбы чыгармачылыгыңызда? Мисалы башка бирөө жакшы рэп аткарып барса, жок, андан аш керек экен деп ойногон. Мен бир нерсени түшүндүм, адам деген эме болуш керек да, өзүн мындай толук кандуу сезиш керек да. Мисалы ал бирөө мисалы популярдуураак болуп кетсе, демек ал анын ырыскысы. Ал анын Кудайдан берген немеси да, белеги да, мисалы. Аны биз чечпейбиз да, мисалы. Аны мисалы эми акчанын күчү менен таанымал болуп кеткендер бар, бирок эми бизде рэп аткаруучулар акча менен таанымал болуп кеткен эмес. Аларды элдер угуп атып, элдер көрүүлөрүн көбөйтүп, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, анан популярдуу болгон да. Демек, көбүрөөк иштеш керек деген гана ой келет да. Мисалы, мен ошо чыгармачылыкта жүргөндө көбүн эсе баягы үйлөнгөндөн кийин өзгөчө. Үйлөнгөндөн кийин мен көп деле ыр жазган жокмун, мисалы 3-4 эле ыр жаздым. Бирок ошондо дагы чыгармачылыкка кирише алган жокмун да толугу менен. Анткени приоритеттер башка болуп калды. Мисалы мен өз күчүм менен үйлөнүү керек болду, өз күчүм менен. Кредит албай дегендейчи. Өз күчүм менен үй алгым келди мисалы. Ошол сыяктуу. Турмуш куруп, үй бүлө куруп, ошол нерсеге көбүрөөк көңүл буруп, анан чыгармачылыктан алыстадым десем болот. Азыркы учурда Кудайга шүгүр баары жакшы. Азыркы учурда мен чыгармачылык менен гана алектенгим келип атат. Мен ойлойм, бул мен кылган аракетим көп күттүрбөй өзүнүн жемишин берет деп ойлойм да. Ооба, албетте. Ошол. Анан баягы учурда чын эле мындай материалдык абалдагы бардыгы толук болуш керек. Анан кийин бирок дал ушул ыр менен, чыгармачылык менен ошол материалдык абалды калыпка келтирүү, өйдө жогоруга чыгуу бирок убакытты көбүрөөк талап кылабы же ал нерсе? Мындай дагы бар да, рэп кандай болду? Рэп кыргыз футболундай болду да, мисалы. Кыргыз футболу өнүгө элек, мынтип кыйналып отуруп, анан Азия деңгээлине чыгып, анан дүйнөлүккө аттанып атпайбы азыр. Мисалы кыргыз рэпти деле ошол сыяктуу салыштырсак болот. Биз жаңы баштап атканда музыка жазган, рэп музыкасын жазган адам жок болчу, жокко эсе болчу. Биз интернеттен бирөөлөрдүн музыкаларын көчүрүп алып эле ошолорго сөз жазып чыгара берчүбүз. Анан азыркы учурда баардык шарттар бар. Студия десең студия бар, музыка жасап десең толтур адамдар музыка жазат. Азыркы учурда мен баягы чоңойдум дагы да, мисалычы бир четинен. Чоңойдум, бойго жетип, үйлөндүм. Азыркы учурда менин көз караштарым дагы башка да. Мурунку жаш бала, жаш Кайбар менен азыркы Кайбардын айырмасы чоң. Азыр мен орусча айтканда баягы осознанно деп коет го, осознанно келип турам да азыр чыгармачылыккачы. Ошол мен ойлойм, бул тыныгуу, мен кылган тыныгуум баягы тиричиликтер менен алектенип, бүт баарын ордуна коюп аракет кылгандыгым, азыр болсо чыгармачылыкка келгендигим, бул абдан жакшы деп ойлойм да. Ошол. Ошол нерселердин таасири. Мисал катары да, мисалы Жаксты ала турган болсок, убагында ал деле биз ошо баштап жүргөн кезде ал дагы жылдыз жанып, ошол кезде популярдуу болгон кездери болгон, бирок ал токтотуп койгон. 10 жыл тыныгуу, 10 жылдай тыныгуу болгон. Мен мындай үстүртөн эле билем, угушум боюнча ошол үй бүлөлүк жашоо, бизнес ушундай болуп алектенип жүрүп анан кайра чыгармачылыкка кайтып келди да. Бул аябай жакшы. Мунун баарын мындай башка ракурстан карап чыгармачылыкка чоңоюп, өсүп, анан кайра келип туруп, анан кийин
бир жакшы бир жардырса болот деп ойлойм. Ооба, чындыгында ар бир нерсенин өзүнүн бир жакшылыгы бар деп Өз коет. убагы бар да. 2009-жылы эң алгачкы чыгарма башталган деп айтып калбадыңызбы? Анан ошол учурдагы Кайбардын жазган чыгармасы, анан бүгүнкү чыгарма айттыңыз го өзүңүз уже осознанно бардык нерсе токтолгон, ой жүгүртүү башка. Анан ошол учурда алгачкы чыгармаларыңызды азыр укканда кантип ушул чыгарманы жаздым экен деген сыяктуу ырларыңыз болгон эмеспи? Кээ бирлер айтат, мен мурунку жазгандарымды угуп алып жаман болуп кетем дейт да, мисалы. Менде андай болгон эмес. Мен эми бир бар, Темирлан деген дагы агым бар да. Анан экөө тең ошо рэпке кызыкчу да. Мен болсо аларды жөн эле угуп жүрчүмүн да. Бирок жазчу эмесмин. Аны угуп кандай техникамен колдонуп жазат экенин, ыргакка кандай түшөт экенин, ошонун баарын билип алып туруп, анан барып жаздыргандыгым үчүн биринчи жаздырган ырым эле өзүмө мындай аябай жаккан да. Башкаларга да жаккан. Анан ошондуктан баягы даяр болуп туруп анан жазган башка, даяр эмес болуп жазган. Бирок баягы үндүн айырмасы да. Ал кезде жаш баласың, 17 жаштагы. Анан үнүң мындай ичке, үнүң толук чыга элек, мисалычы, коюла элек үнүңчү. Анан ошонсу эле болбосо, негизинен жалпысынан жагат. Бардыгы өзүнүн убагында жакшы сонун нерселер болушу. Ыраазычылык билдиребиз. Дал ушундай сонун маек куруп бергениңиз үчүн, биздин оюндарга сонун катышып бергениңиз үчүн. Анан эркин микрофонго алып, эмнелер бүгүнкү эфирде айтылбай калды? Ошолордун баардыгын жыйынтыктап, анан көрүүчүлөр менен да коштошо өтсөңүз болот. Биринчиден сиздерге чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Аябай сонун маек, сонун кеч болду бүгүн. Көп нерсени сүйлөштүк, аябай жылуу маектеши болду. Эмне дейсиз? Кыргыз элибизге бардык жакшылыктардын баарын каалайбыз. Өлкөбүз ушинтип өнүгүп өсө берсин. Баягы маданиятыбыз өнүгө берсин. Спорт менен машыгууга дагы элдерди чакырам. Ошол мен абдан кубанычтамын. Буюрса дагы алдыда дагы көптөгөн чыгармаларды жаратып, бат-бат келип турганга аракет кылабыз. Ошол Инстаграмдан издегиле, Ютубтан издегиле. Биз азыркы учурда аябай аракеттебиз. Ошол, чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса сонун чыгармалар менен гана эфирден күтөбүз дагы. Сизди сахнага узаталы. Өзүңүздүн сонун музыкалык чыгармаңызды аткарып бериш үчүн. Сүйүктүү көрүүчүлөр, УТРК музыка каналынын Муз Лайв көрсөтүүсүндө бүгүн 1 сааттын алкагында рэп аткаруучусу Кайбар мырза конокто болгон учуру бул эфир сиздерге жакты, көңүлүңүздөргө, купулуңуздарга толду деген ишеничтебиз. Эгерде аз дагы болсо жагымдуу маанай тартуулай алган болсок, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Бул 1 саат аралыгында кызматыңыздарда болгон мен Алиман Эсенкалык. Кайрадан шаршемби күнү көгүлтүр экран аркылуу көрүшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми сахнада Кайбар мырзадан сонун музыкалык чыгарма менен бүгүнкү эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Senin mağa çığmayanın jağat, süylөгөндө тилиңден бал тамат. Ушунчалык керемет сулуулугуң, менин көздөрүм тойбойт сени карап. Senin mağa çığmayanın жагат, süylөгөндө тилиңден бал тамат. Ушунчалык керемет сулуулугуң, менин көздөрүм тойбойт сени карап. Bir seni карап, көзүмдө албай берилип, ким элемин эридим, төгүлгөндө мермиңе. Биринчи эле көргөндө мен болдум го, түшүмдөгү перини. Күйөрманың бар сенин миңдеген, барын алып беремин деген. Бирок кандай сага кызыктуу эмес, билем, үйгө батпай, же чүйгө батпай. Гүлүм дарынайын деп келдим атайын, сунушумду какпай. Макул болсун, биз жанашып, чогуу бирге басайлы кел. Анан сага үртүрүмдө мен уялбастан ачыктап беремин. Сага болгон сезимдеримди терең. Senin mağa çığmayanın jağat, süйлөгөндө тилиңден бал тамат.
ушунчалыk керемет сулуулугуң менин көздөрүм тойбойт сени карап сенин мага жылмайганың жагат сүйлөгөндө тилиңден бал тамат ушунчалык керемет сулуулугуң менин көздөрүм тойбойт сени карап бир сени карап сени гана сүйүп сени гана жаным дейм бир өзүңө берилгемиң башкаларды көз кылбейм ушунчалык ар болдумбу махабатка билинбей аселдей ширин ару бакта сен эңсейм таптаттуу мага айткан сөздөрүң бат-баттам келем дайым сени көргөнү ардактап сени абдан жакшы көрөмүн гүлүм сага гүлүм сунуп көңүлүмдү бөлөмүн билемин сенде жок мына бул кең аламда кучагыңнан кубат алып чөмүлөмүн бакытка сен кереметтим менин айым бермектим теңим ишенчи сөздөрүмө өмүр бою сени издедим сени менен учам бийикте сени менен чөгөм тереңде ак сүйүмдү сага берем сенин мага жылмайганың жагат сүйлөгөндө тилиңден бал тамат ушунчалык керемет сулуулугуң менин көздөрүм тойбойт сени карап сенин мага жылмайганың жагат сүйлөгөндө тилиңден бал тамат ушунчалык керемет сулуулугуң менин көздөрүм тойбойт сени карап бир сени карап сени карап сени карап бир сени карап